Рахмат, Улан Бердибаевич. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Саламатсыздар, урматтуу Алмаз Ахунжанович. Менде бир эки маселе бар эле. Биринчиси, мына Ош шаарынын экинчи борборубузда суу маселе боюнча таза суу. Ратификациядан өттү. Азия банк менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, проекттер даяр. 3 миллион доллар бөлүп беребиз деп, мына 6-чакырылышта өзү башталган экен. Бүгүн күнгө чейин эч башталбай атат да. Ошо маселени жардам берсеңиздер карапчы көзөмөлдөө кылып. Себеби Ош шаарында эле маселе болбой атат. Алдыңкы мына Кара суу шаарга жакын Кызыл Кыштакта дагы суу маселе ошондо шаар бербей атат. Ошон үчүн кыйынчылыктар болуп атат. Элдер водовоз менен суулар ташыды. Ошо Азия банктын эмнесинен эмне үчүн акча бөлүнбөгөнүн айткан, ратификациядан өттү. Экинчи маселе, мен мына Бишкекте интернат спорт бурун инкуб деп айтылат эле, азыр РОР деп коет, училище олимпийских резерв республиканский. Кошо мамлекеттерде ол интернаттар ар бир областта бар да. Бизде бирөө Бишкекте бар экен. Мына азыркы бизи балбандарга чоң рахмат, бизи туубузду дүйнөгө таанытып атат, жаш эмнелер менен көрсөтүпчү. Ошонун эсебинде жаштар кумир кылып, мындай айтканда спрос көбөйүп, биз өзүбүз барып калдым. 220 адамдан 7 адамды кабыл кылып атат. Ошо ата-энелери балдар ыйлап, ошого кире албаганданчы, акчасын ham төлөйбүз деп атат, условия жок болуп атат. Ошого суранып кетет элем. Ошо интернатка барып, проекттерин карап, ошо эмнени көбөйтүрсек дегеним. 7 адам аз. Бүгүн күндө интернатта спрос көбөйгөндөн кийин условия жаратышыбыз керек. Экинчи сунушум ошого кошулумча, түштүк аймактардагы эле көбү кире албады. Бизге кайрылды, биз дагы жардам бере албадык. Ошон үчүн ошо РОРдун экинчи борбор биз Ош шаарына эгер куруп берсе болсо, ойлойм ки жеңилирээк болот, атаандаштык күчөйөт. Ошого келечекте иншалла 7 область болсо, 7 областьке дагы кылыш керек. Для начала хотя бы ошо Оштан баштасак жакшы болот эле. Рахмат.